Бул балыкты былтыр сентябрь айында айлантырып бетонду куюп сентябрдын башында малектап келип сагабыз да. Бишкектен келген. Баткен районунун Тоолуу Газ айылында алгачкылардан болуп балык чарбасын Абдинаби Омурзаков баштаган. Өткөн жылы чарбасын баштаган каарманыбыз быйыл балыктарды сатууга чыгара баштады. Азырынча өзү жашаган айылды камсыз кылууда. Биринчи өзүбүздүн элди мындай обеспечениянан артса, Кудай буйрса чарбаны кичинерээк чоңойтсок, экспорт дагы молжол бар. Балык чарбасы дагы уюшуш керек экен да, уну 3-4 адам болуп, көбүрөөк болсоң экспортко кетет экен Россияга. Интернеттен байланышып турабыз. Балыктын бул мынал корум Европадан келтирилет экен, Даниядан. Дания Донецк деп айтылат экен. Абдинаби Омурзаков балык багуунун жол жобосун интернет аркылуу маалымат алган. Акырындык менен үйрөнүп, учурда бир топ өздөштүрүүгө жетише алганын айтат. Форель өзү кышында мындай тамакты сиңдирүүсү азаят экен, жазында 3 маал берип жүрдүм. Азыр 2 маал көтөрдүм, где-то бир 6 килограмм жем жейт бир күндө. Ушундай биздин погодага мас келет экен, өзү суукта неме болот экен, анан таза суудун немеси де жакшы чоңойот экен. Ушунун интернеттен карап отуруп, шулардын бардыгын алып келип багып атабыз. 1 жылдан ашып. Ушул тапта Баткен районунда балык чарбасы жаңыдан түптөлүп келе жаткан тармактын катарында. Ар бир жаран болгон мүмкүнчүлүгүнө жараша балык багууда. Бул тармакка көңүл бөлүнүп, райондук айыл чарба бөлүмү тарабынан балыкчылар үчүн окутуулар уюштурулуп турарын адистер айтат. Бул судун составы, температурасы бүт бары балыкка таасир бере турган нерсе. Эми кайсы балыкты кандай эме менен тамактандыруу керек. Именно кандай нерселерди балыктар жейт. Даже селитр жеген балыктар бар. Селитра жеген балыктар бар. Ошон үчүн специалисттер келип бизге агрозавод окууларда ушунча балыкчыларыбызга толук консультация берип кетет. Баткен районунун аймагында балык өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар жана аракеттер көрүлүп жатканын адистер кабарлайт. Ал эми Кыргыз Республикасынын 2015-жылдагы 410-токтомунда балык чарбасын түзүү жана мыйзамдаштыруунун жол жоболору чыгып, толук кандуу маалымат көрсөтүлгөн. Айжан Кубатбек кызы, Али Нурхаджаев, Алтын бешик жаңылыктары.